Мен Эрматов Султанбек Дүйшөбаев Баткен райондук суу чарба башкармалыгына биринчи эмгек жолун баштаганы бул 2001 жылдын сентябрь айынан келип чыккан. Баштап келгенде жетекчи айдист катары иштеп, бөлүмдөрдө иштедим. Эмгек жолунда эле ушул ишканада баштагам. Бир түптүү ушул жерден эмгек кылып келип, азыркы күндө жетекчилик кызматтабыз. Суу кат тармагына кызыгып, өзүбүздүн айлана чөйрөдөгү суу кат тармактарын кандай кылып жетиштирсе болот. Баткен өрөөнүндө суу кат маселеси оор дегенден өзүмдү сынап көрүү максатында ушул факультетке тапшырып, ушул жагына багыт алган болчу. Негизги багытыбыз бир багытта. Ушул чөйрөдө суу кенен болсо, дыйкандардын суу тартыштыгы жоюлса, биздин ийгилигибиз ошондой деп ойлойм. Быйылкы жылда биз мисалы 5 насостук станцияга 5 агрегат алып бердик. Мелиоративдик тике суу кудуктарына да 5 насос алдык. Андан сырткары эскилиги жетип калган техникаларыбыз бузулгандар бар эле, техникаларды жүргүздүк. Былтыр да 4 скважинаны калыбына келтирип киргиздик эле. Үчөөсүнү Карабулак айыл өкмөтүнүн Бужун айылынан жасадык, бирөөсүнү Карабак айыл өкмөтүнүн Карабак айылынан. Келерки жылда ушул эле планда дагы бир 4-өөнү калыбына келтирсек, ошону Карабак айыл өкмөтүнүн тийиштүү суу тартыш аймактарын жасасак деген пландарыбыз бар. Жаңы жер, Чек, Чоң Талаа айылдарын суу кат суу менен камсыз кылуучу РШС каналын сунуштап азыркы күндө иш жүрүп атат. Жакында аралыкта чечилсе, ушулар дагы долбоорго өтөт деген максатыбыз бар. Бизде Баткен районунда 14.555 гектар жер болсо, ошонун 4.800 гектары бул насостук станция аркылуу суугарылат. Биздин карамагыбызда азыр 13 насостук станция бар. 13 насостук станциябызда 24 ичинде отдельно суу айдоочу агрегаттар бар. Баткен райондук суу чарба башкармалыгында быйылкы жылы эмеде план боюнча берилген сууну биз 100% эле аткардык. Биздин план боюнча 185.960 миллион метр куб боло турган болсо, биз 185.224 метр куб сууну бердик. Быйылкы 23 жылга карата бардык насостук агрегаттарды район боюнча баарын жаңылап, жаңы агрегаттар коюлуп, суу боюнча көйгөйлөр болгон жок. Суу дайыма дыйкандарга жеткилип турат. 24 жылга карата дагы азыркы иштер болуп жатат. Кудай кааласа жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Алдын ала суу берүү боюнча мына азыртадан даярдыктар башталды. Каналдарда суу токтотулган менен жумушчулар өзүнүн ошол каналдарды тазалоо боюнча кийинки жылдын аракетин көрүп, ушул дыйкандарга, элге журтка жакшы кызмат кылсак деп эмгектенип жатабыз. Бул төрткүл суу сактагычына сууну топтоо Аксай айыл өкмөтүнүн территориясынан чыккан биздин жогорку зонадагы Кишемиш, Керебиштин тоолорунан түшкөн Ак суу дарыясынан Көкташ айылындагы башкы суу алуу түйүнү аркылуу 19 км подводящий канал аркылуу келип, төрткүл суу сактагычын суу менен толтуруп иштери жүргүзүлөт. Советтер Союзунун мезгилинде ушул астынан пленка салынып, искусственный суу сактагыч болуп салынган Союздун экинчи орунда турган чоң bir бассейндердин бири болуп эсептелинет. 75 миллион суу пайдаланууна турган сууда полезный объемда коебуз. Андан сырткары 15 миллион бул суу сактагычтын астында кала турган суу бар. Ошону менен жалпы 90 миллион метр куб сууну түзөт.